Мурунтум агайын туугандар, эже сиңдилер бүгүнкү ооз ачарлыкка келген. Жыпар жыттуу жазы сонун Москва, жазга күнүндө тилек кошкула, жаз аралап келип ыйык орозо жадыраган маанай менен тоскула деген жакшы ниеттер менен уюштурулган бүгүнкү ифтарлык кечесине куш келипсиздер, кадырлуу мусулман бек туугандар. Анда эмесе мына ушул ооз ачарга аз гана убакыттар калды. Мына ушул азаны айтып чакырып берүү үчүн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлчүлүгүнөн келип отурган Эрнисбек Оморкулов мырзаны чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Эрнисбек мырза, келиңиз. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. وبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك السنة وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا. Yaratkan Allah Ta'ala'nın tutkan rozuluğunu kabul kılan olsun. Allah'ım bu dünya ahiretin жақсылық берекесін берсін. Şu ıyık Ramazanda озаштырып ihsan kılgan ihsanları kabul kılsın. Allah'ım elibizge, jerebizge ıntımашылық береке берген болсын. Asman жеріне келген балелерден алыс кылсын. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahim. Орозуңуздар кабыл болсун. Оозубузга бир аз ысык тамак бар.
кардыбыз кампай отуруп калды. Эми атайын ушул ооз ачарлыкка өзүнүн ыраазычылыгын билдирип коюу үчүн келип отурган ардактуу конокторубуз бар. Эмесе ошол конокторубузга сөз берип коюуга уруксат этиңиздер. Эгембербек эки жашоо эч кимге. Эмнеликтен сар-санаага батасың? Эркин жаша, эргип жашагандыктан оңдоп түзөп өз ишиңден катасың. Жараткандыр пендени жарык күндө жакшы күндү көрсүн деп бата тилеп, бардык адамзатына бутак жайып, өсүп жана өлсүн деп. Биздин алыскы Кыргыз мамлекетинен алыста жүргөн мигрант жашообузга өзүнүн бардык камкордугун көрсөтүп келе жаткан, биздин өсүп өнүгүшүбүздү чын дилинен каалаган бул албетте Россия Федерациясындагы Кыргыз элчилиги болуп эсептелет. Мына ошол Кыргыз элчилигинен өкүл болуп келип отурган биздин пресс катчайыбыз Назгүл айымга сөз берип коюуга уруксат этиңиздер. Назгүл айым, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Ушул ыйык орозо айында ооз ачуу ифтар кечесинде чогулуп отургандардын баарысына элчиликтин атынан кош келипсиздер демекчимин. Кармаган орозолуктар кабыл болсун, тилеген тилектериңиздер орундалсын. Ушул бүтүн элде, бүтүн жерде жүргөн биздин мекендештерибиздин баарысы аманчылыкта болуп, ар биринин үйүндө жакшылык болсун. Ар бириңиздерге ден соолук каалайм. Мекенибизде дегеле жер жүзүндө тынчтык болсун. Орозуңуздар дагы жолу кабыл болсун. Рахмат. Рахмат. Ушул келген кадамыңыздарга Кудайым периштелер батасын берсин. Сизге дагы чоң рахмат. О тууганым, кел орозо кармайлы, улуу айды тээ өткөрүп албайлы. 30 күндүк орозобуз буйруса, кенен кылат биз баруучу тар жайды. О тууганым, кел орозо тутабыз, ыйман ырыз асманында сызабыз, ахиретке барган кезде жол алып периштелер менен бирге учабыз. О тууганым, кел орозо кармайбыз, оозубузга нанды, сууну албайбыз, улуу айды урмат менен өткөрүп, парзыбызды аткаруудан талбайбыз. О мусулман, кел орозо кармайбыз деген жакшы аруу чакырык тилектер менен келип отурган ушул Москвадагы 80ден ашык коомдук уюмдар болсо, ошол уюмдардын башында турган бакыйган биздин диаспора биримдик жетекчилери келип отурушат. Анда эмесе мына ушул мырзаларга дагы сөз берип коюуга уруксат этиңиздер. Москвадагы регионалдар аралык Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин кеңешчиси Турдалы Орозбаев мырзага жана Москвадагы Кыргыз диаспоралар кеңешинин жетекчиси Кубанычбек Осмонбеков мырзага сөз берип коюуга уруксат этиңиздер. Куш келипсиздер, орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу жердештерим, мекендештерим. Барлығыңыздардың улуу Рамазан айында туткан орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү ифтарлыкка чакырган Базар Кургон коомуна, мына Кларинда Бро коомунун жетекчиси Болчаевга уюштуруп чакырган инсандарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул ифтар кабыл болсун. Жараткан Аллах Таала канча баягы орозо кармаган инсанга ифтарлык берсең дейт, ошончо адамдын соогун аласың дейт. Бир адамга берсең, бир адамдын орозо кармаган соогун канча көп болсо ошончо көп. Мына ал бир жагы, экинчи жагы мусафирларга ифтарлык берген андан көбүрөөк сооп болот да. Себеби мына баарыбыз мекенибизден сыртка чыккандан кийин мусафирбиз. Биздин сообуз дагы жакшы, батабыз дагы кабыл болот да. Аллах Тааланын вадасы бар, мусафирлардын батасын кабыл кылган элек. Ошого биз азыр мына ифтарлыкка келип туруп бата берсек, ифтарлык бергендерге ниеттери кабыл болот, баталарыбыз кабыл болот турган күндө. Ал бир жагы, экинчи жагы мына
sırtqa çıqqandan keyin mına biz Kırgızlar, Kırgızstandın жеркештери özümüzdün жақшы жагыбыз менен жашаган жерге үлгү көрсөтүшүбүз керек. Баягы арагы чек көчөдө жүрүп тополоң кылбастан, баягы мушташ тополоң кылбастан, ушундай арак ичпей, орозону кармап, намазды окуп, түз жүрүп, өзүбүздүн кийген кийимибиз менен, жүрүш турушубуз менен ушул жерде элге үлгү болсок, мына Алымдар Кеңешинин төрагасы айткан, ошондо иштеп таап, мындай тапкан нерсебиздин бардыгы халал болот деп. Ошон үчүн ушул жерде биз бул жердин мыйзамын, бул жердин жашоо шарттарын, эрежелерин бузбай сактап, урматтап, международный элчиликтен адамдар отурат, билишет. Законодательствода, международный законда жазылып турат. Барган мамлекеттин мыйзамын урматтап, сыйлап жашагыла деп. Ошон үчүн бул жерге биз бул жердин мыйзамын бузбай, эрежелерин бузбай сактап, үлгү болуп жүрүштү сиздерге каалайм. Бүгүнкү ошол туткан орозолор дагы бир жолу кабыл болсун. Ифтар жасагандарга жараткан Аллах собор берсин. Ушул ифтарлыкка келген ар бир адамдын кадамына жараткан Кудайдын собор берсин. Рахмат көңүлдөрүңөр. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, жердештер, баардыгыңыздарды учурдан пайдаланып, ушул улуу орозо күнү менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Ушул ифтарлыкты бүгүн дасторконун жайып чыгарып аткан биздин уюштуруучу эжелерге, апаларга, алардын ичинен Бурулчу эжеге чоң таазим этебиз. Бурулчу эже кыргыз диаспорасынын түптөш чоң салым кошкон бирден бир датка айымдардын бири биздин деңгээлибизди айтып өтсөк. Бул жерде Бактияр байке отурат. Ошол кишилер баягы убагында кыргыз диаспорасы түптөлүшүнө чоң салымын кошуп эле биз болсо эми кечээ келген жаш жигиттерибиз ошо бүгүн мурас деген ресторанда отурабыз. Ошо силер бизге берген мурасты биз үлгүлүү улантып кетип, андан ары урпактарга кийинки муун өткөрүп берүүгө дагы чоң салымыбыздын иш аракетинин үстүндө иштеп жатабыз. Аксакалдар, эжелер, апалар, аталар, силер бизге үлгү айтып, туура жолду көрсөтүп, насааттарыңызды айтып туруңуздар. Ага биз ортомун абдан муктажбыз. Баардыгыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кыргыздарда улуу сөз бар, көч бара-бара түзөлөт деп. Кудай буйрса мына кыргыз мекендештеринин көчү Россия жеркесинде Кудай буйруп түзөлө баштады. Мындан bir 10 жыл мурун Бурулчу эже Творим добро деп эле бир мероприятиялар уюштуруп тесте чыгарып турчу эле. Ага ал кезде мындай уюштуруучу топтор жок эле. Ошолорго барганда бирин сенин кыргыздар чоң мероприятие өткөрсөк, ошого жүрөгүбүз жылып калчу эле. Азыр болсо Кудайга шүгүр, ар бир 2 күндүн бетинде эле бир чоң маареке кыргыз диаспорасынын арасында өтүп атат. Бул дагы чоң жетишкендик. Кудай буйрса мындан 5-10 жыл өтсө биздин көчүбүз дагы түзөлүп, чоң ийгиликтерге жетишет. Барыңызга белгилүү болгондо мындан 15-20 жыл мурун биздин мекендештер көчө шыпырса, азыр Кудайга шүгүр кыздарыбыз, балдарыбыз кафе, ресторан иштетип, салон красоты иштетип, жок дегенде официант болуп иштеп түзүп эле алакпалы жакшылап калды. Аксакалдар айтып кетет, 70-жылдары көчөнү татарлар шыпырчу эле. Татарлар болсо, азыр мына арадан 50 жыл өтүп, мамлекеттин ар бир деңгээлинде отурат. Депутаты бар, президент аппаратында отурат. Эми Кудай буйруп, кыргыздар дагы ошол Москвадагы күнөөсүнүн астынан өзүнүн көлөкөсүн табат деп чоң ишенем. Ал үчүн мына Турдай Нурузбаевич окшогон аксакалдар, силер окшогондор аксакалдар насаатыңыздарды айтып турсаңыздар, Кудай буйруса кыргыз диаспорасында баары жакшы болот. Рахмат, орозуңуздар кабыл болсун. Урматтуу мырзалар, сиздердин колуңуздар аркылуу сыйлык тапшырылган деп турабыз. Бул жерде 1-2 жакшы мыкты айымыбыз бар экен.
Kırgızстанdan kelgen төшпелгилер бар экен, тапшырып берсеңиздер. Кыргыз Республикасынын Улуу Журт коомдук бирикмесинен мыкты мейрбан айым аттуу төшпелги менен Супатаева Светлана сыйланат. Келебиз, Света. Базар Коргон биримдик коомунун секретары, өзү медик, пандемия учурунда өтө чоң салым кошкон мигранттарга дагы как раз ковид боюнча анализ алган кызыбыз. Келе алган себеби бир күн, эки күн алдыгы ошо Садыр Кожоев анан биздин муфтийибиз чакырды да, чакырып анан учуп кетти азыр Кыргызстанда устаз. Анан ошого бул жердеги бүлчөдө сиздерге Алла ыраазы болсун, аябай жакшы бир кечени уюштуруп, элдерден бата алып атасыз. Иштериңизге албан ийгилик, дагы келечекте бир чоң дагы иштерди кылууга Алла мүмкүнчүлүк берген болсун. Анан устаздын бир билектери бар эле. Ушул жерде ыраазычылык кат депчи. Себеби көп иш-чаралар өтөт экен, биз билбей калат экенбиз да. Ошол себептен ушул устаздын кишини биз жазып кеттик эле. Ушуну дайындап койдук. Бир өкүлүнө спонсор болуп салым кошкондор жыл сайын бар да, ошолор аты чыкпай унутулуп калып атат да. Анан алар өздөрү тартынып Фейсбукка же болбосо айталы десе айттырышпагандар бар. Потому что ал балдар тоже илими бар балдар да, ислам дининен кабарда. Сүрөткө түшпөй атымды жазбаңыз эже дейт. Например, миллиондоо акчаны сарптап спонсор болгондор бар. Ошолордун катарында бир мына Разакулов Бакытбек Курбанбекович байкебиз бул былтыры бул жерде 7 область биригип биз мына эмеде Донино деген Московский область жерде ушул жерде биз эме өткөзгөн жана Кыргызстан мусулман дин башкармалары курман айт өткөзгөн курманчылык чалганда ошол жердечи ушул байкебиздин чалымы аябай эле чоң болгон да. Ал жердечи бизге мындай башка эч кимдерге айтпагыла деген шоуторго илип калайын деп мына ошол себептен ошолорду эске алып, иншалла бул эжекебиз дагы салымдары аябай көп болгон себептен анан ушул байкебизге грамота бергенин устаз ыра көрдү да. Анан ушул байкебиздин ошо сизге дагы берип кеткен эле да. Ыраазычылык кат Орозбаев Турдали Орозбаевичке КМДнын биримдик диаспорасы кеңешчиси Кыргыз элинин салымына убактысын кеңешин аябастан талыкпай кылып жаткан кызматын баалап, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы федерациясынын өкүлчүлүгү жана Манас жергиликтүү мусулман дини уюмунун тарабынан ыраазычылык кат менен сыйланат. Ошондой эле ошо Базар Коргон биримдик коомунун төрагасы Разакулов Бакыт Курбанбековичти Кыргыз элине салымын убактысын аябастан талыкпай кылып жаткан кызматыны баалап, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы федерациясынын өкүлчүлүгү тарабынан ыраазычылык кат менен сыйланат. Бакыт ооруп калып, аксакалыбыз келди, агасы алганы Таярбек. Рахмат. Ошондой эле бул жерде Төрөбекова Бурулча Татановна, бул эжекебиз сизге берели. Анын Арим Добро коомунун уюмунун төрайымы Кыргыз элине салымын убактысын аябастан талыкпай кылып жаткан кызматыны баалап, Кыргызстан мусулман дин башкармасы федерациясынын өкүлчүлүгү тарабынан ыраазычылык кат менен сыйланат. Жүдөтүп койдум окшойт. Сиз тапшырыңыз, мен окуп берип турайын. Ал эми сыйлык алгандар бутуңуздарды алып отура бериңиздер, орун алыңыздар. Жигиттин аке мен колумда турат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Жээнбекова Аниса Абдилазовна сыйланат. Сиз тапшырып туруңуз, мен окуп берип турайын. Кийинки эжекебиз чакыра берели. Айткулова Айгүл Исаевна. Москва шаарындагы Базар Коргон элдик биримдик коомунун жамаатына кел. Төрагасы Гемиси Замова келип алып койсоңуздар. Азимбаев Сүйүнбек Карабекович. Москва шаарында Базар Коргон элдик биримдик коомунун жалпы жамаатына ыраазычылык. Сүйүнбек бул.
Ушундай эле дагы бир жалпы жамаат каралашын кат бар экен. Кыргыз өнөрү элдик таланттар маданий борборунун жамаатына. Кыргыз өнөрү элдик таланттар жетекчиси келип койсоңуз. Дагы бир аягыбызга бар экен. Жороева Парагат Орунбаевна эжекебиз келбей калыптыр. Жеткирип коесуздар, Парагат. Урматтуу коноктор, элчиликтин представители, диаспоранын представительдери мен бул жерге айтып коеюн, Базар Коргон коому Творим добро элдик кыргыз өнөрү элдик таланттар могу тарапта отурушат. Булардын баардыгы ошо Творим добронун алдындагы маданий секторлор. Кыргыз өнөрү элдик таланттар 7 областтан башы бириккен маданий деме борбор. Ошол мына кыздар өтө жакшы даярданышып, программалар окумуш сонун. Муну ошол жетекчиси могул эжекебиз жакында чоң презентациясын беребиз деп турабыз. Биздин максат ушундай чыгып аткан, ушундай коомдорду түптөп кандай иш-чараларды өткөзсөк, каяка барсак, кандай проекттерди жазсак, ошо проекттерди кантип уюштурсак деген маселелерине биз кол кабыш кылып айтып деп түптөп берип жатабыз. Кеңешибизди айтып. Бүгүнкү кечени ушул 3 коом бирдиктөө өткөзүп жатабыз. Азыр төмөндө айтылбай калды. Ошого мен айтып коеюн деп атам. Билип коюңуздар депчи. Кыргыз өнөрү Творим добро Базар Коргон биримдик биргеликте дасторкон жайып, жааматыбыз менен озаталы деп. Ошол Кудайым ошол кыргыз эли бөтөн жерде жүргөндө ушинтип бир дасторкондо бир нанды бөлүп жеген бул керемет нерсе болот. Ушунубуздан тайыбайлык, ар дайым биримдигибиз, ынтымакчылыгыбыз арта берсин. Анан биздин башыбызда ошол чоң улуу агалар, кийинки мундар өсүп келатат, ошолор бизди көрүп дагы мындан да биз кетирген каталарды кийинки мун кетирбей, мындан да кыргыз эли бирдиктүү болуп кетишин каалайт элем. Рахмат сиздерге, Сүйүн ажыга ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздердин ушундай мактоо баракчаларын ала турган немелерибиз бар. Сиздер менен биз тесине байланышып иштейбиз келечекте. Рахмат. Allah razı olsun деп коет, сиздердин тигилер менен да сүйлөп коет. Урматтуулар, бөтөн жерде, бөтөн элде жүрөбүз, чоңдорубуз көп, ушундай мыкты мырзаларыбыз, айымдарыбыз көп. Ошентсе дагы калемгер катары чынчымайынча кое албайм. Бөтөн жерде, бөлөк элде жүрөбүз, ынтымакта, бир болууда мүдөбүз. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыкпай, сырттан байкап тургандарга жүдөбүз. Максаттар бир, тилектер бир, ойлор бир, мааракелер, жакшылыктар, тойлор бир. Башчы болбой, элге ынтымак орнобойт, бирин-бири угушса экен, чоңдор бир. Ылайым чоңдорубуздун башы биригип, анан элдерибиздин башы биригип, ынтымакта жүрө берели. Анда эмесе ушундай ынтымакка чакырган албетте биринчи энелер болот. Ушу энелердин жүзүн ачып, күчтүү энелерди, күчтүү аял заттарын алдыңыздарга чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Булар Роза Адышева жана Алиса Жээнбекова. Келиңиздер. Роза Адышева Москвадагы Мирва окуу борборунун жетекчиси, келгиле кыргыз тилинде сүйлөйлү аттуу долбоордун негиздөөчүсү, мыкты мугалим, ишкер, коомдук активист Алиса Жээнбекова Москвадагы регионалдар аралык кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин вице-президенти, коомдук ишмер, коомдук активист кызыбыз. Саламатсыздарбы? Ушул ифтарга катышып отурган айымдар жана мырзалар, мен биринчиден бурулча сиңдиме чоң ыраазычылык билдирем. Мени өзүмдүн базар болгондуктарыма кошуп, келип оозу ачып кетсин деп чакырганыңа ороңуздар кабыл болсун. Анан мен бир таалимден уктум элем. Батанын эң таасирлүүсү үчөө деп. Биринчиси бул
намаздан кейінгі бата қабыл болады екен. Екіншісі жамааттың батасы қабыл болады екен. Үшіншісі ene атаның балаға берген батасы қабыл болады екен. Анан бұл жерде бурулча сен бата болған қоғамы, анан бұл жақта да билип аткан коомдор бар екен. Ошол сиздер азыркы алып аткан батаңыздар сөзсүз түрдө кабыл болот да. Эмне дегим келип атат? Ушу мен дагы өзүм ошо кичинекей батамды берип кетейин. Дүйнөдө тынчтык болсун. Ааламда тынчтык болсо, каатчылык да жоголот, бейкутчулук башталат. Денсаулык болсун. Сыртта жүрүп атабыз, ынтымагыбыз болуп эле өзүбүздүн элибизден, жерибизден туз буйруп, баардыгыбыз ойлогон ой максатыбызга жетип, өз элибизге, жерибизге баралы. Орозоңуздар кабыл болсун. Саламатсыздар, урматтуу эжелер, сиңдилер, акелер, инилер. Биринчиден кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бул орозонун айында эбегейсиз чоң тилектер айтылат. Бири-бирине болгон капачылыктарды кечиришет, туура түшүнбөгөн адамдар отурушуп ушинтип ооз ачарларда, зуурлуктарда биригишип, сүйлөшүп, бири-бири менен түшүнүүгө келишет. Көп капачылыктардын артынан бир болбой калган бир жакшы мамилелер түздөлөт. Ошондуктан ушул айда сиздерге тилегим баардык ойлогон кандай ой максаттарыңыз болсо ишке ашсын. Билип билбей кылган күнөөлөрүбүз болсо кечирилсин. Ушул айдагыдай кандай аппак таза болгонго ынтылсак, жашоодо да ошондой жакшылыктарга ынтылып, бир эле ай менен чектелбей, өмүр бою ушундук мусулманга тиешелүү болгон адамдык сапаттарыбызды жогору коюп, Аллахтын чексиз бизге болгон сый урматын пайдаланып, алдыга жыла берейли. Экинчиден ушул жерде отурганда Базар Боргон элине мен өзгөчө жакшы көрөм, себеби балалыгым ошол жерде мен Ашхабадта чоңойгонмун, өзүм чоңолайдын кызы болсом дагы Базар Боргондо менин тең туштарым, классташтарым, Аяш апаларым бүт ошол жерде. Мен 17 жашка чейин ошол Базар Боргондо чоңойгом. Ошол бир эжелер, бир Гүлнар эже, чексиз сыйым сиздерге. Суун ичкен Базар Боргондо, нанын жеген чоңойгом, ушул мектебинде окугам. Ошон үчүн мына бүгүнкү сый урмат кылып чакырып аткандыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Жегендериңиздер, рызкыларыңыз ушу бүгүнкү дасторкондой болуп дайым төгүлүп турсун. Бурулча эже ушунча элдерге аксакал болуп, жердештериңизди чогултуп, ушинтип өзүңүз байыртан бери бир отурбай чуркап, баардын көңүлүн алып, узатып, тосуп алып жүрөсүз. Бул сиздин жогорку адамдык сапатыңыз, көргөндүгүңүз, билгендигиңиз, бир үйдүн, чоң үйдүн башчысы экениңиздин белгиси. Азаматтуу кыздарды чоңойтуп, келиндерди алып, кыздарды чыгарып, канчанын неберенин чоң энеси, тайенеси болуп атасыз. Ушу элдин батасы менен дагы да зубалаңыз көтөрүлүп, эң алдыңкы биздин эжелерибизде болуп жүрө бериңиз. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Орозоңуз. Не бар, чоң айтып коелу, мектептеги. Орозоңуздар кабыл болсун, энелер бар болууга. Эне касиеттүү затсыңар. Өзгөчө бир мээриби бар калсыңар, балдарым деп бөлө чаап жүрөктү күндөй күйүп, таңдай болуп аттыңар. Бул жашоонун таза тунук булагы, караңгыда жарык берер чырагы бар болгула. 5 жуттуу энелер силер үчүн таазим болуп туралы. Жалпы энелерге таазимибиз болсун. Азыркы сөздүн кезегин шайыр апалардан келген энелерибиз бар экен, жана кыргыз өнөрүнөн келген өнөр адамдарын чакырып коюуга микрофонго уруксат этиңиздер. Сөзгө дедим, мен ырга дебедим. Мен микрофонго дедим, то есть. Билген орусча сөздөрүн кошуп коебуз, 4 сөз билем, арасында кошулуп калса ап кетпесиңер. Шайыр апалардан келиңиздер. Жана сүйлөгөнгө сүйлөө. Жети областын башын бириктирген кыргыз өнөрү Маданий борборунун жетекчиси Гүлбар айымга сөз кезегин берели. Эжеке, орозоңуз кабыл болсун.
Урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, жаштар, бүгүнкү туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллахка чексиз шүгүрлөр. Ушул орозону ыйык күнүндө бир каскоктон чегесинде көрүшүп, жүздөшүп, даам сызып, ооз ачып отурганыбызга ыраазы болуп турабыз. Аллахым ушул баарыбыздын туткан орозобузду кабыл кылып, ниет тилек кылсак, тилек максаттарыбызды орундаткан болсун. Алайым ушу кыргыз эли өнүгүп өсүп, жамандыктан алыс болуп, суук сөздөн алыс болуп, жаман көздөн алыс болуп, курулай дооматтан жанагындай күтүлбөгөн кесепеттүү кырсыктардан, тилсиз жоодон, ушундай бир жамандык апаат оорулардан Кудайыбыз сактасын деп, ушу орозобузду тилек кылып, жакшы ниет менен кармап турабыз. Алайым ошол кабыл болсун. Баарыңыздарга айтарым ушу эл жоолукта болуңуздар, үй бүлөңүздөргө бакыт болсун, эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин, бала караңыздардын кашында, тууган улуттун жекесинде дайыма ушундай аман эсендикте элибиз Алла кааласа орозону бирге тутканга Кудайым насип этсин. Баарыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Саламатсыздарбы, ушул жерге келген мусулман калкы. Ушул мынакей бир жылда бир ай гана боло турган ушул күнгө эсен-аман жеткенибизге шүгүр. Бардыңыздар ушул ороз айы менен куттуктап, үй бүлөңүздөргө, эл журтуңуздарга, бала чагаңыздарга, деги эле ушул Кыргызстанда жүргөн, же Москвада жүргөн биздин мусулман пенделерибиздин баарына тынчылык каалаймын. Мисалы үчүн бирөөнүн үйүнө келсең мейманчылыкка, ошол үйдө тынчылык болсо гана анан кийин сенин келген чайың, жеген ашың аш болот эмеспи? Мен ойлойм, ушул Москвадагы эртерээк Москва мүмкүн айдагы тынчылык болуп кетсе, биз дагы мындан дагы жадырап жайнап ушул ашыбыз аш болуп, жүрүшүбүз болуп кетсе экен деп, ушул келген жерибизден Москва даамдатып жүрөбүзбү, туз катып жүрөбүзбү? Демек ушулардын дагы тынчтыгын тилеп кетким келет. Ошондой эле биз сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, ушул уюштурган эже сиздин үй бүлөңүзгө өмүрүңүз узун болуп, ушул эл журтуңузга жакшы салымыңызды кошуп, пайдаңыз тийип, ушул адамдардын башын кошуп жүрө бериңиз. Ушунча үйүндө дагы 4 балаңдын башын кошо албайсың го. Бирөөсүн чакырсаң, бирөөсү иши чыгып калат, бирөөсүн чакырсаң дагы бирөөсү келе албай калат дегендей. А сиз ушунча адамдын Москвада жүрүп, ушунча адамдын башын кошуп турсуз. Молодец, ömrünüz uzun olsun. Sizden daha bundan da жақсы iyiliklerdi, ideyalarını kütüp kalağız. Olmazsızlar şu zeki oturman, kırmızıyı, imandar, hoş gelip sizler. Roza ayında şu bizi biriktirip, biz geçer gelip, birbirimizle tanıştırıp oturgan Rus cecesine çok uğratmak, hazır olamam. Yaşımın gönülleri kandılar, yıldız olmuş sürgün sürgün, yedi kuratay ağladan bekli göster.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم O Jaratkan Allah'ım bardık mahdolur sağana tanıdık sağana sığınıp senden bana jardam surayız Allah'ım her bir mo'min musulmanga bu dünya jana ahirettin jakşılık berekesin ber Allah'ım uşul jerde kol jayıp oğuz açıp özüne gana ibadat kılıp jatkan mo'min musulman bir tuğandardın günah kataсын keçir Allah'ım bu dünya jana ahirettin jakşılık berekesin ber Allah'ım her bir mo'minduň göküreginde göksöp turgan tilek maksatyny orundata gör Allah'ım karızga batyp kıynalgany karızdan çygara gör ya Allah'ım özüň bereşensin özüň raýymdysun ya Allah'ım şu ıyık Ramazan gününde tutkan orozobuzdu kılgan ibadatыбызды özüň kabul kıl Allah'ım şu jerde çoğulup kol gödörüp dua tilek kılıp turgan musulman bir tuğanlarыбыздын ötüp ketken burunku çoň ata çoň enelerin Jakın bir tuğanlar özün rahmatını al. Allah'ım değiştin bakşalarından beri ver. Allah'ım bilip bilmey kılgan kata günü kemçiklerini özün geçire ver. Rabbena la tuzigh kulubana ba'da id hadaytana ve hab lana min ladunka rahma innaka entel vehhab. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Biz de kızımız
бизнесмен кызыбыз ар дайым биздин коомдордо творим доброну өзгөчө Кыргызстан аялдары фонду учурларында өтө чоң салымын кошкон. Пандемия учурунда ар дайым колл-центр ачылган, пандемия учурунда посольстводо. Ошол колл-центрде суббота базар күндөрү ар бир коомдон өкүлдөр барып бесплатно иштеп берет эле, круглосуточно. Ошондо мен ошо кыздарым, жаш кыздарым көп, мен негизи просто бар иштеги кыздар, деловой кыздар да көп жерлерге бара алышпайт. Бирок мына орозо айында убактыларын бөлүп келип, дагы болсо да ошо бере турган нерселерин берейин деп келип отурат. Ошо колл-центрде иштеген ошо кызыбыз пандемия учурда кээ бирлери сөккөн, каргаган учурлар да болуп, байкуштар ошондо таң калып келишкен. Телефондо силер посольстводо иштегендер мындайсыңар, андайсыңар деп разы сөккөн патыратып. Мына мен жалган сүйлөй турган болсом, мына өзү деле айтсын. Kızım aydan, mama dedi, bir gözleri şok oldu, öyle yüz götürüp gitti de. Mındaki bunun var tarih altındarım. Bu yerde jönököy ayalдар, jönököy eneleriz, jönököy жаш мундар отурган жок. Бардыгынын илими бар, билими бар, коомго кошкон салымы бар, чымыны барлар. Мигранттар көп, миллиондон ашыкпыз. Бирок терилип, элим деп, жерим деп, мекеним деп анан ушундай коомдорго аралашып дуана чалыш болуп, бекер эле айлык албай иштеп жүрө тургандар да бар экен да. Бул адамдар касиеттүү деп ойлойм менчи, касиеткер бар. Алла Таала ар бир адам жаралганда ар биринин өзүнүн миссиясы менен жаратты да, биз өзүбүздүн миссиябызды аткарып атабыз деп ишти уланта берелик э. Анда mesela ошо кызым азыр белегин берет, аталган умайын энеге жакыныраак турсаңар, үйлөрүм корккон субай алыстан, анан азыр жакына калып алаканыңарды жайып бата бересиздер. Могу жерде отурган жаштар, муну посольстводо иштегендер, муну целый диаспораны жетектеп келип жүрөт жаш жигиттерибиз. Ошо эл деп иштеп аткан жигиттерге бир батаңарды берип койсоңор, пакетиңерди могу жерге койгула да, алдыракка жылгыла дагы, алаканыңарды жайып биз сиздерден бата сурайбыз. Умайын энени үчөөңөрдүн бирөөңөр может кызырсыңар, силердин берген батаңар түз эле бизге тиет деп ойлойм. Kızıma birinci batağını bir şunlar verin istersiniz. İyi, bu üstüne okşayım. Rahmat kızım. Ömrün uzun olsun, geleceğin temiz olsun. Şu yerde benim tarafım işte bir Жараткан Алла Таала сага кандай ниеттериң болсо бүт бардыгын берсин Кудай тилек, ой максатыңа жетип, дүйнөдө эң бактылуу күнүңдү каалайбыз. Эне бактылуу эне каалайбыз. Өмүр өсүп, өмүр uzun болсун, жолдошум менен. Орозого кабыл болсун. Ден соолук барыңарга бүгүн ушул жараткан Алла Таала насип этип, бир дасторкондо даам тарткандык деле жараткан Алла Таала насип эткен адамдар чогулуп отурабыз. Баардыгыңарга ден соолук, узун өмүр. Ишиңе ийгилик, аманчылык, эсенчилик, дайыма эле ушундай жайыл дасторкондо жакшылыктын үстүндө жолугула берейин. Рахмат кызым. Рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Сиздердин бүгүнкү ушул айдын султаны болгон улуу орозо айында жаратканга жакындап, жакшы ниет менен кармап аткан орозоңуздар кабыл болсун. Алла Таалам бизге жараткан, бизге ушул жүрөгүбүзгө ыйман, жүзүбүзгө нур толтурсун. Баардыгыңыздардын өмүрүңүздөр узун болуп, ден соолукта болуп, тапканыңыздардын берекесин берсин Алла Таалам. Дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Ар бир үйгө, ар бир үй бүлөгө орозо айында кандай кут болсо, ар бир үйгө ушундай кут келсин. Биздин кыргыз жерибизге бакыт келип, дүйнө жүзүнө жылдыздай болуп тарап кеткен биздин мекендештерибиз өз элинин, өз жеринин
Рамазаным geçkenler olsun. Bardığınızlarga amançılık, tınççılık, esençilik, kavga menen ar birinizlerden Orozo malında tilegen tileğinizler kabul olsun. Çoğuzat, jaş kız bizge oşol Nurgül, sağa Mirgül, sağa çinden soğuk, uzun ömür, baktılığı jaşo, kuvanıştığı jaşo, jarkın jaşo, Allah Tağam razı olsun. Bergen padarına geçip koy, razıçılık çoğun. Rahmat çoğun, bugün oşondayla burunça singine çoğun razıçılık bildirgin gelet. Uşunça başlık oşup jakşınak olup bizdin razı kılıp şunday oğuz açılığını ötkörgünge öte razımın. Rahmat çoğun. Hurmatlı böten endi elde, böten жерди жайдап келген биздин айымдар жана мырзалар, барыңыздарды 12 айдын султаны болгон ушу Ораз айыңыздар менен куттуктаймын. Барыңыздардын кандай тилек максаттар менен туткан орозолоруңуздар ушу орундала берсин. Тилегиңерге уланып, дайым жакшылыктардын үстүндө жүрө бериңиздер. Үй бүлөңүздөр, бала чакаларыңыздар менен баарыбыз бар болойлук, аман болойлук. Тынч болойлук, заманыбыз тынч болсун. Айда жүргөн айыбыз Кыргызстаныбызда тынч болсун. Дүйнө жүзү элдердин иман, мисактар берсин Кудайым, жакшылыктардын үстүндө жүрөйлүк. Урматтуу Миргүл, берген белек жана чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизге бир дөрсүң, сага миң дөрсүң Кудайым. Баарыбызга аманчылык кыздар. Мәртәмулук рызкың менен тутканың бийик болуп жүрө бергин. Тапкандарыңа берсин. Kıstırmadım buraya, ben birinci yolu Moskva'da noyabr ayında geldim. Oşundan beri burunca gözde yaratkan avratorlar jakındaştırıp demetip koydu. Oşun birinci yolu burunca görüp, kılgan işlerini görüp, uyuştuğu büt bardığını görüp, men buruncanı kurman jandatka elenin salıştırdım da bizdin Kurmancalıkta ele desek de olur Buruncanı. Rahmat Burunca çoğun şunçalık uyuşturup Kırgız elinin başını biriktirip şunday son merepülerden ötkör ortasın. Dağdağı çoğun iyiliklerine jete ver. Den soğuk uzun ömür sana. Üy bilemenen tınç bol. Rahmat urmatlı apalar, urmatlı Mirgül, sağadağı bergen kolu karaganda Алған болу қарағанда берген бол жақшырақ дейт, ылайым берекесін берсін Кудайым сага. Урматтуулар, мындай бир кичинекей суроодо орозодо ооз ачабыз, орозодо кадыр түн тособуз, орозодо садака фитир беребиз. Дагы эмне кылабыз орозодо? Ким айтат? Дагы бир жакшы салтыбыз бар орозодо болчу. Жарамазан айтабыз. Азаматсыздар. Жарамазан айтуу үчүн келип отурган Москвадагы белдүү биздин көзүбүзгө түшүп көкүрөгүбүзгө түйүлүп калган бир жакшы фольклордук топ бар. Керемет фольклордук тобуна. Эжекебизге дагы белегибиз бар экен. Келгиле, кереметтер ошактан келесиңер, келгиле отуруңар. Эжеке, беришти баталарын 2 жол, 3 жолдан берди, эже. Бир күн батаның баары сеники бүгүнкү күндө. Шашылгандарга 10 миң дейли, Алла разы болсун, келген кадамыңыздарга Кудайым миңдеген соопторду жазсын. Жакшылап жай туруңуздар, эртең көрүшкөндө насип этсин Кудайым. Бирок ушундай биз турганда аябай сүрөткө шаштын, сүрөт турма. Сүрөттү түссө болот. Бирок көңүлдү түшүрүшөдө аябай тура эмес болуп калды баардыгы. Келиңиздер силерге атайын келгенбиз, биз дайыма биз деген жана эже жакшы айтты мурунчача мусапырдай кызмат кылган адамбыз. Бирөөдөн бир тиын сурабай берет. Биз кайерде барса ырдап жүргөнбүз. Ошон үчүн кара келиңиздер. Улуу Рамазан айында ырдабасак кандай жакшы. Кандай силерге керемет тоонун атынан сиздерге эрмелек болсун керексиз.
бери жүгүрүп силерди неме кылып бул жактар менен сүйлөшүп мына ушул кайрылууну четке какпай келгиле жамаат менен бир столдо бир нанды бөлүп жейли, азан угалык, азандан кийин чогуу оозубузду ачалы деп ниет кылып, жалпыңар өз салымыңарды кошуп келдиңер. Жок дебестен келгендер азаматтар. Анан Айым айтып калды, эже биз Карабулжа кымыз менен эле бозо кымыз куймак. Ошолго көп басым жасайбыз деди да, сүмөлөктү анчейин жасай бербейбиз. Бирок аябай сүмөлөк жегим келди. Сүмөлөк жасайын деп ниет кылып атам, эже кандай кылам, канча будай алам, кантип уйтам деп анан Кудайдын кудурети менен мен ошо айтып берип атып, мен өзүм Москвада 8 жыл сүмөлөк жасап, жалпы посольство, мигранттар, коомчулдук, диаспора бардыгы жеген да биздин сүмөлөктү. Анан Айгүл айым ушу ниет кылып Озачарга буудай үйүттү, буудай жакшынакай болуп өйдүп берди. Анан үйдөн бышырдык. Эгерде бир кафеде бир жерде бышырганда баарыңыздарды эле чакырып, ыр күү менен сиздердин шарапатыңыздар менен таң аткыта саат 7ге чейин бийле урдап аралаштырмак элек да. Эми Кудайды анында ниет кылып туралы, да чогуу өткөзөбүз деп ниет кылып коелу. Жараткан Аллахым Парвардагар эмдиги жылы дагы бир жолу силер менен кездештирип, силер менен чогуу сүмөлөк жеп ооз ачканды насип этсин дейт элем. Анан Айгүл айым мен үйүмдө экөөбүз эле, эч кимди айтпайм. Айгүл биринчи жолу кылып атат да. Мен билбейм да бул кыздын немеси пейли кандай да. Анан коркуп эч кимге айтпай бышырдык. Кандай болот экен сүмөлөгүбүз деп. Эми мына өзүңөр дам татып үйүндөн жеп көрөсүңөр, бирок биз үйдө жедик. Кыргызстандагыдай эле сүмөлөк, сонун, анан аябай берекелүү болду. Биз 70, менин кастрюлем 60-70 эл адамга туура келчү да салганымда. Бунуку 100 болуп кетти. Айгүл баракалуу болуп кетти, берекеси бар экен бул кыздын. Анан эми бул сүмөлөк ата бабаларыбыздан калган ыйык, умай энелерибиздин ыйык тамагы деп эсепке алынып келет. Илгертен ошол дагы азыр уланып, баары ниет кылып биширип атышат. Жер жагып көкчөп чыкканда ниет кылышып, тилек айтышып, ушул быйылкы жыл ачарчылыктын жылы болбосун, жер көгөрүп, мөмүш эгин тегин жакшы болуп берсин, мөмө жемиш мөмө алып, бүт бардыгы кенен болсун. Ушул апрель айларында оорусузга козголот. Ошондо кимдин хронический болезнь болсо кармап көпчүлүгү мындай бул жашоодон коштошуп кетет. Ошол нерселер болбосун алдын ала ушундай сүмөлөк бышырып келген да ата бабаларыбыз. Ошон үчүн эми ушул сүмөлөк үчүн ушул сиздерге алып келип мына бардыгын ниети орундалды да. Айгүлгө бир жакшы батабызды берип койсок, анан жалпы сиздерге деле биз батабызды берели, потому что силер чогуу өткөздүңөр. Бир эле бул жерде бир мен өткөзгөнүм жок буну. Ушу келген адамдар баары силер кошо өткөздүңөр бул нерсени. Бул эске алабыз. Ушул ишинер болуп саналат, ушул салым кошконуңар болуп саналат. Өчүрт менен ушул келген адамдардын баардыгына грамота алып берип, силерди баалап, дин өкүлүнөн болобу, элчиликтен болобу, миграциядан болобу, ушул министерство культура вот силерге да ходатайство жазып, биз чоңдорубузга айтып, ушуларга медал, алкыш алып бериш биздин милдет да. Бирөө аны айтпаса эч ким айтпайт. Өзүң барып мен мындаймын, мага бер дей албайсың. Ошон үчүн адам бири-бирине себепкер, бири-бирин баалайт. Мына өчүрт менен могу жерде мен бүгүн бергендердин салымын билгеним үчүн бердим да. Кандай иш кылды, канча өзүнүн жанынан канча акча кетти, кимге берди, анын баары учет кычабы бар да. Ошол өчүрт менен баарыбыз Кудай буйруса бааланабыз. Анда эмес аксакалдарыбыз, мырзалар келиңиздер, батаны эркектер биринчи берет дейт, анан аялдар бизде кошумча алып коебуз сиздердин аркаңыздардан. Эгенбай мырза, Сүйүнбек, Тайыр, Долат, могу жерде сиздин Сагынбайке келиңиздер, могу жерге келип, бир ооздон оюңарды айтып, жакшы батаңарды берип койсоңуздар. Карабесе, урматтуу жамаат, урматтуу жакшылар, чындап эле бүгүн Кудайдын улуу күнүндө тургузда ушул кызмат кылып аткан Орусча эжеде баш болгон ушул Айгүл, Нургүл деги эле жакшы адамдардын ниети барыбыз жакшылыкка келдик. Мына аксакалдар келишти баарыбыз негизи. Анда амин ошол кызмат кылгандарга пайгамбар батасын берсин, бак дөлөтүн берсин, өтпөсүн берсин, кетпесин, үйлөтпөсүн, келиңер кеттүү болсун, келиңер сенүү болсун. Уңар уштуу болсун, улуңар туштуу болсун.
Su kaynagan kazanda may kaynasın, Peygamberler torununda tayyarlasın. Daima жақшылықтар келе берсін, жамандықтар кете берсін. Her birimizde ынтымақшылық, ырашкерлік болсын. Her birimiz talada birinin yerinde, birinin elinde жүрөбүз. Dilеген тілегimiz орындалып, Құдай қаласа аман есен. Барымыз үйімізге, жайымызға жетіп, Қырғыз еліміздің кең Алатауының түбінде сіздің ыйык жерімізге жетелі. Барымыз бармамамыз. Шундай жақсы күндерді жыл айлап байқайда келіп жүрді чоң жақсы шундай жүрген күндерді улуу Ороз айында, улуу Рамаз айында өткөрүп жүрө берелик. Бүгүнкү оңгачардын коноктору бардыгыңыздарга ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт. Ушу кыргызстандыкпыз деген ушу айымдарга рахмат. Бүгүн кече бардыгынын башын бекитип, бүгүнкү оңгачардын күбөсү болуп турабыз. Бардыгыңарга ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт, качыбас кайрат, ден соолук.